Söz Kırgız Respublikasынын юстиция министрлигинин конституциялык сотундагы туруктуу өкүлү Аязбек Долозбекович Жаркынбаевка берилет. Рахмат. Каралып аткан өтүнүш боюнча юстиция министрлигинин позициясын берүүгө уруксат этиңиз. Кайталанбай ошо айтайын эме принциптер, конституциялык принциптердин негизинен талдоо боюнча. Биринчиден, конституциялык укуктук жана мыйзамдык контекстин жөнүндө айтсак, конституция айрым мамлекеттик кызматтарга, анын ичинде судьялык кызматтарга атайын талаптарды белгилөөгө жол берет. Ошол эле учурда ал төмөнкүлөргө кепилдик берет. Мамлекеттик кызматка кирүүдө бирдей мүмкүнчүлүктөр, укуктарды жана эркиндиктерди кемсинтүүгө жол берилбестик жана сот бийлигинин көз карандысыздыгы жана анын институционалдык туруктуулугу. Даттанылган норма жалпы жана соттук стажды гана эмес, анын сот системасынын деңгээлдери боюнча милдеттүү түрдө бөлүштүрүлүшүн да карайт. Ошентип, мыйзам чыгаруучу сот корпусунун ички түзүмүнө жана аны түзүү тартибине таасир этүүчү иерархияланган карьералык талапты киргизет. Экинчиден, теңдик жана басмырлоого жол бербөө принциби. Институт судьянын тажрыйбасынын болушу талабы жогорку сот милдеттери менен объективдүү түрдө шартталган деп эсептейбиз. Сот практикасынын бирдейлигинин жана сот адилеттигинин сапатын камсыз кылуу. Бирок стаждуу инстанциялар боюнча кошумча бөлүү судьялардын тобунун ичинде олуттуу дифференциацияны жаратат. Бул олуттуу кесиптик тажрыйбасы, компетенттүүлүгү жана кемчиликсиз репутациясы болгонуна карабастан, карьерасы башкача калыптанган адамдарды потенциалдуу талапкерлердин катарынан чыгарат. Мындай мамиле атаандаштыкты жана жогорку соттук кызматка жетүүнү формалдуу материалдык эмес критерийлер боюнча чектеген кыйыр кесиптик басмырлоо катары каралышы мүмкүн. Үчүнчүдөн, эмгекке болгон укук жана кесиптик эркин тандоо. Каралып жаткан талаптар кесиптик ишке ашыруунун тең мүмкүнчүлүктөрү жагынан эмгекке болгон укукка тиешелүү. Түзүмдөштүрүлгөн соттук тажрыйбага болгон талап катуу карьералык коридорду түзөт. Мында жогорку сотко түшүү мүмкүнчүлүгү талапкердин жөндөмдүүлүгүнө гана эмес, кызматтык өсүштүн ыраттуулугуна да байланыштуу. Ал көбүнчө тышкы уюштуруучулук жагдайларга көз каранды. Демек, талашылып жаткан норма соттордун бүткүл кесиптик өмүр жолуна таасир этет, конкурска катышкан учурга гана эмес. Мамлекеттик кызматка тең жеткиликтүүлүк. Негизинен белгиленген система жогорку соттун судьясынын кызматына болгон конкурсту көп баскычтуу чыпкага айландырат. Анын ичинде узак жалпы юридикалык стаж, экинчиден сот корпусуна милдеттүү түрдө өтүү, үчүнчүдөн инстанциялардын катуу белгиленген ыраттуулугунан өтүү. Мындай жөнгө салуу талапкерлердин чөйрөсүн кыйла тарылтат. Альтернативдүү бирок бирдей баалуу кесиптик тажрыйбасы бар юристтерге атаандашууга жол бербейт. Тең жеткиликтүүлүк принциби боюнча мындай деталдаштырылган талаптардын рационалдуулугу жана зарылдыгы жөнүндө суроо туулат. Бешинчиден, сот бийлигинин көз карандысыздыгы жана коомдун адилеттүүлүктү кабылдоосу. Катуу белгиленген карьералык жол модели соттук чөйрөнүн туруктуулугуна өбөлгө түзөт. Бирок ошол эле учурда сот системасынын ашыкча жабыктыгына алып келүү коркунучун жаратат. Венеция комиссиясынын документтерин кошкондо эл аралык стандарттар ашыкча жабыктык коомдун соттордун көз карандысыздыгына болгон ишенимин кетириши мүмкүн экенин баса белгилейт. Тескерисинче, башка тармактардан адвокатура, илим, прокуратура, тажрыйбалуу юристтердин келишине жол берген аралаш моделдер адилеттүүлүктүн сапатын жана анын коомдук кабылдоосун күчөтөт. Эквиваленттүү тажрыйбанын эске алуу мүмкүнчүлүгү жок инстанциялар боюнча стажды катуу бөлүү корпоративизмди күчөтүп, жогорку соттук инстанциянын кадрлык структурасынын жаңылануусун кыскартышы мүмкүн. Ылайыктуулук принциби, соразмерность, конституциялык маселенин өзөгү. Ылайыктуулук зарылдыкты жана максаттар менен чектөөлөрдүн тең салмактуулугун текшерүүнү талап кылат. Биз төмөнкүлөрдү эсептейбиз. Жогорку соттун ишинин сапатын камсыз кылуу максаты мыйзамдуу. Соттук стажга
болгон талап жалпысынан акталган. Бирок стаждын деңгээлдер боюнча бөлүү зарылчылыкка жана пропорционалдыкка шек келтирет. Эл аралык тажрыйба, мисалы Украина, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана айрым европалык өлкөлөрдө ар кандай моделдерди көрсөтөт. Бирок алардын бири дагы иш стажынын мындай деталдуу бөлүштүрүлүшүн белгилебейт. Бир эле Казакстанда 5 жыл ошо жанагы областной инстанцияда бир талап бар да. Көпчүлүк өлкөлөр сот адилеттигинин жогорку сапаттуу деңгээлине конкурстук процедуралар, компетенцияларды жана кадыр баркты баалоо аркылуу жетишет. Демек, мындай катаал чектөөнүн зарылдыгы маселеси ачык бойдон калууда жана конституциялык баа берүүнү талап кылат. Ошо корутунду катары төмөнкүдөйлөрдү айтып кетсе болот. Талаштуу норма сот адилеттигинин профессионалдуулугун жана туруктуулугун камсыз кылуунун мыйзамдуу максатын көздөйт. Биринчиден. Экинчиден, бирок анын иш стажын бөлүштүрүү бөлүгүндөгү деталдаштырылышы потенциалдуу талапкерлердин чөйрөсүн кыйла таралтат. Карьералык траекторияларга таасир этет жана анын пропорционалдуулугу жөнүндө суроолор жаратат. Норма өзүн билемдик эмес, бирок анын зарылдыгы конституциялык теңдик, эмгек эркиндиги жана мамлекеттик кызматка бирдей жеткиликтүүлүк принциптери жагынан далилделген эмес. Төртүнчүдөн, эл аралык укук мындай катаал мамилени талап кылбайт. Бул пропорционалдуулукту баалоонун маанисин күчөтөт. Бешинчисен, жалпысынан алганда маселе конституциялык мааниге ээ жана аны акыркы чечүү Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотунун компетенциясына кирет деп эсептейбиз. Самат Кыштабекович, сурооңуз барбы? Юстиция министринин өкүлү. Кыска эле. Негизи каршы эместер да турабы бул? Кандай, мен түшүнбөй калдым жото. Негизи конституцияга каршы эмес, бирок маселелер бар да. Маселелерди жаратат. Ошон үчүн биз айтып атабыз, Конституцион сот чечет, карасын да. Урматтуу судьялар, барбы суроолор? Суроолор жок болсо отуруңуз. Түшүнүктүү сиздин позицияңыз.